Кутмандуу кечиңиздер менен биздин ардактуу, сүйүктүү, сагынычтуу, биз үчүн кымбат болгон угармандарыбыз кайрадан мына үй-бүлөлүк окей радиосунда Ашар уктуруусунда сиздер менен үн алышып атканыбызга жана бүгүн 1 саат бою сырдаша ала тургандыгыбызга абдан кубанычтабыз. Адаттагыдай эле студияда бүгүн сиздер менен бирге мен психолог Сейил Калдыбаева жана менин эң сонун эжем, кесиптешим Зара Мамытова сиздер менен Сейил экөөбүз бүгүн бир топ олуттуу ойлорду сиздерге сунуш кылабыз. Бизге дагы чалып, жазып, чогуу ушул эфир учурунда сөзсүз катышканыңарды күтөбүз. Баарыңарга кутман кеч. Ардактуу угармандар, бүгүн бизде дагы сизде дагы эң сонун мүмкүнчүлүк бар. Адаттагыдай эле айдын аякы жумасында биз Инстаграмдагы, Фейсбук баракчасындагы, ТикТоктогу жана биздин WhatsApp кызматыбыздагы төз байланышыбыздагы угармандарыбыздын суроолоруна жооп берүүгө сонун мүмкүнчүлүк берилет. Демек, сиз ушул 1 сааттын алкагында бизге каалаган сурооңузду берсеңиз болот. Өзүңүздүн жүрөгүңүздө үйүп жүргөн же болбосо деги эле кызыктар болуп жүргөн же жакыныңыздын бир суроосуна жооп бере албай жүрсөңүз аны да берсеңиз болот. Бүгүн биз жооп бергенге, туура чыгуу жолун издегенге сиздер менен бирге аракет кылабыз. Биздин WhatsApp сандар 0705 53 16 64 болсо, төз байланыштыкы 91 19 19 сандары жана биз Facebook баракчасында дагы түз эфирдебиз. Ал жакка да кош келиңиздер. Ал жакка да комментарийге суроо калтырсаңыздар сөзсүз түрдө мына мен ачып карап атам, жооп беребиз. Бирок бүгүнкү уктуруубузду суроолор келгичекте бизде бир аз суроолор бар, бирок ага чейин суроолорго жооп бергенге чейин кечээ мен кечинде аябагандай бошобой иштеп жатсам эле телефонум чырылдап калды кеч. Анан мен кеч чалып атса бир олуттуу бир маселе го деп анан алсам, мен журналистмин, баланча, анан бүгүнкү окуя жөнүндө сиздин оюңузду сурайын дегем деп калды. Анан эмне окуя болду десем эле, бүгүн 22 жаштагы ушундай бала 9 кабаттуу үйдүн үстүнөн секирип түшүп каза болгон жөнүндө уккан жоксузбу дейт. Анан жок, тилекке каршы уга элек экенмин деп андан кийин эле интернетке кирсем ал жөнүндө маалыматтар чыга баштаптыр да. Анан бүгүн кечке менин телефонум тынган жок. Бүгүн бирок консультациялардан бошобой тилекке каршы жооп бере алган жокмун. Ошол суицид жөнүндө, ошол бала жөнүндө албетте психологдун пикирин угууну каалашты көптөгөн массалык маалымат каражаттарындагы журналисттер. Анан мен ойлоп атам, бүгүнкү уктурууда сиз экөөбүз дагы ошо психолог катары деги эле ушул темага кайрылбай койбосок туура эмес, койбой өтүп кетсек болбой калат го деп атам. Келиңиз деги эле ушул окуяны бир аз психологдун көз карашы менен кыскача анализ кылып көрбөйлүбү? Мен да укпаптырмын. Сейил, тилекке каршы мен албетте экөөбүз бир топ иштеп аткан үчүн онлайн, офлайн бошобой калсам керек. Мен деле мындай маалыматты уккан жокмун, бирок абдан угуп алып, бүгүн дагы андан башка дагы кабарды угуп калдым. Радиодон дагы бир ушундай өзүнө кол салуу болгонун, 19 жаштагы кыз Көлдө, Тоң районунда деп угуп, радиодон эле угуп калып, анан аябай мындай, албетте мындай кабар укканда кайсы адам болбосун өкүнүү менен, ушунчалык жүрөк менен кабыл алуу болбой койбойт. Бул жигиттин ушул ишке барганын, ушул кадам кылганына кандай себептер бар болгонун биз эми психологдор катары талкуулап көрөлү. Албетте чоо жайын баардыгын билбейбиз, бирок негизи кайсы адам мындай кадамга барат, эмне себептен барат, ошол себептерин дагы карап чыгалы. 22 жаштагы ошол сүйлөшкөн кызы дештиби, айтор мен баардыгын мындай так билбейм, бирок журналисттер мага билдирген боюнча сүйгөн кызынын айынан деген бир вариантты айтышты. Анан ошол кызын 4 саат бою, кээ бир жерде 5 саат деп жүрөт, кээ бир жерде 4 саат деп жүрөт. Ошол кызы келгичекте МЧС
жана психологдор тынбай сүйлөшүү жүргүзүшкөн. Анан бала 1-2 кадам оюнан кайткан сыяктуу алдыга кадам таштаганда бирок дароо артка бурулуп туруп анан чуркаган боюнча секирип кеткен экен да. Бул жак эми муну алдыда аныктоолор болуш керек албетте. Туугандары, тааныштары, жанагы тиешелүү органдар мунун баарын аныктап, тастыктап анан бир жыйынтыкка келет деп ойлойм. Бирок ага чейин караңыздар, сиз ар бирөөбүздүн балдарыбыз бар, биздин туугандарыбыз бар. Ушул эле куракта, ушул эле жаштардын арасында да болуп кетип атат мындай учурлар, улураак адамдардын арасында. Бул кыз менен байланыштуу болсо, анда бала кайсы бир суроолоруна жооп ала албай койду деп түшүнсөк болот. Балким кызга бир сунуштарды кылган, балким кыз баш тарткан андан, балким үйлөнөбүз деп күткөн. Кыз болсо ага макул болбой койгон. Негизи 22 жаш бул өтө эле жаш бала деп дагы айта албайсың. Өспүрүм учуру чак бүткөн. 22 жашта өзүнө толук кандуу жооп бере турган учуру, окуу жайын бүтсө керек, мындай чоңоюп калган эле бала экен. Бирок биз сөзсүз баягы баланын өзү менен эгерде ошого чейин кайрылып калса, психологдорго анда албетте бул кырдаалдын үстүнөн иштеп чыкмакпыз, албетте сүйлөшмөкпүз жана анын чечилбей аткан суроосуна жоопторду тапканга аракет кылмакпыз. Мындай деген ой келип атат да, өзара же кечегине мисалы психологдор 4 саат бою, эми балким 2 саат же 3 саат болсо керек сүйлөштү дейт да. Анан мен дароо өзүмдү мындай деп текшердим да, эгер мени чакырып калышса, ошондой адамдын жанына барганда мен эмне деп сүйлөшөт элем, кандай сүйлөшүүлөр жүргүзмөкмүн деп. Анан балким азыр биздин угармандарыбыздын арасында да ушу жашоого тоюп, өздөрүнүн өмүрүнө да кайыл болуп аткан угармандар отурган болсо, биз азыр психолог катары ушул адамдарга эмне деп айта алабыз да? Келиңиз бир самга ойлонуп көрбөйлү. Албетте бул жерде атайын техникалар бар, атайын сүйлөшүүлөр бар, бирок кээде мындай кырдаалга даяр эмес болуп турганда, ошондой адам, мисалы мен өзүмдү элестетип кеттим да, тиги дубалдын кырында бала турат, мына секирем деп, бир жакта мен турам. Аябагандай чоң жоопкерчилик, аябагандай. Ошол эле учурда психолог өзүн кармап толук эмоция калтырып, биз дагы баягы тирүү адамдарбыз да, психологдор да. Анан билбейм, сиз өзүңүздү бир самга ошол жакта элестетип көрсөңүз, кандай деп, эмне деген суроолорду берет элеңиз? Мен мындай учур болгон эмес, бирок негизи ушул атайын ошондой адамдар менен иштей турган адистер бар. 911-911 иштегендер ушул өтө керектүү мындай ушул кырдаалга байланыштуу, конкреттүү ситуацияга байланыштуу ыкмаларды үйрөнөт эмеспи? Мисалы, дароо эле ал адамдын тилин, дене тилин байкап коет, көзүнөн эле билет, коркунучта турабы же чынында эле даярданып турабы, эч кандай коркунуч жокпу, намерение и действие деген бар да, намеревается, кандай кыймыл аракет кылганга даяр болуп турабы, же жөн эле өзүнө, жана эме деген сөз бар, орусча пасует, жөн эле өзүнө ушул аркылуу өзүнүн бир максатына жетип, ушул аркылуу бирөөнүн көңүлүн өзүнө тартып, бирөө уксун мени, бирөө көрсүн, ошол адамды мен ушул менен көргөзүп, ушул көңүлүн бурдурам. Көңүл бурдурам, анан ал адамда өкүнүү болсун, ал адам түшүнсүн, мен ушундай нерсе барарымды деген сыяктуу. Анан негизи көп учурда мындай кадамга барган адамдар куткарууну күтүшөт. Парадокс, мындай барам дейт, жок мен өлөм азыр, мына карап тургула деп, бирок куткарууну дагы күтүшөт ошол эле учурда. Бирок бул бала эч нерсе карабастан макул болуп, өзүнө макул болуп, ошол кадамга канча саат сүйлөшсө дагы макул болбогону, биринчиден мен ойлойм, психика жагынан бул баланы текшериш керек.
байкап көрүш керек. Бул кандай, балким состояние аффекта да, балким бир нерсе ичкен же тарткан, бири кандай бир транквилизатор деп коет, бир препарат өзүнө бир керектүү нерселерди колдонуп, анан ошо менен күчтөнгөн. Ал учурда адам эчтекени коркпойт эмеспи? Жана ичкен аябай масса адамдарды байкасак, алар көп нерседен коркпойт. Ит үрүп атабы, аркасынан бирөө келип атабы, тиштейм деп атабы, алар көп нерседен коркпойт. Анан аябай күчтөнүп туруп өзүнүн күчүн көрсөтөт. Керек болсо эки үчөөнү жыгып салат дегенде. Ошол сыяктуу бул балада мен ойлойм акырына чейин ошончо убакыттан бери бат эле болуп кеткен жок. Ошончо сааттын ичинде ошол структурада иштеген адамдар, психологдор да иштеп, алардын сөзүн укпастан ал өзүнүкүн аткарган болсо, анда же себеби ушунчалык олуттуу болду, айтканынан кайтпаган, же экинчиси айтканынан кайтпаган бала. Ошондой мүнөздө эме деген сөз бар эмеспи? Сказал, сделал да. Мен айттым, аткарам деген сыяктуу. Эми ошол ушунчага чейин элдер да көрүп калды, билип калды, телефонго тартып атышат, видео тартып атышат, журналисттер барып калса керек ал жерге. Демек, мен уже менин атымды укту, мени уже билип алды, эми мындан кайтканга болбойт деген убеждение. Анда мен киммин? Анда мен эркек эмесмин, мен буга барышым керек. Ушундай себептер да болушу мүмкүн. Анан эң акыркысы, балким ошол ушунчалык деңгээлде таарыныч бар болчу чын эле. Ошо сүйлөшкөн кызына же балким ата энесине кайтпайм деген чечимге келгени да. Демек, дене тилин карап туруп, анан мен мындай конкреттүү ыкмаларды ошол жерде болгондо эме болот да, момент, кризисный момент. Анан биз экөөбүз адистер катары ошол моментте өзүбүздүн болгон ресурстарыбызды таап туруп ичибизден анан сөзсүз бир аракетибизди кылмакпыз. Сөзсүз түрдө. Бирок эми ал адамдын чечими, кааласа баары бир мага барат экен да. Негизи эле биздин адам баласынын кандай гана иш аракетке барбайлы, мейли ал суицидпи, мейли ал башка иш аракетпи, анын артында сөзсүз түрдө бир тилекке каршы туура эмес максаттар орун алган болот. Балким бул баланын максаты сүйгөн кызынан өч алуу. Аны өмүр бою ойлоду, ал мен өлгөндөн кийин бул кыз өмүр бою өзүн күнөөлөп өтсүн, өмүр бою ушул нерсе менен анын көз алдында зекирди деп айтып атышат, ушул көз алдынан кетпесин деген ар кандай бир өч алуу ниетинде калгандыр. Бирок кыргыз элинде өлгөндөн өз шору деген дагы бир сөз бар да. Ошондуктан келиңиздер, өмүрүбүздүн баа жеткиси, бул баа жеткис өмүр. Ошол комментарийлердин арасында бирөө жазыптыр да, мен дейт 14 жылдан бери рак менен күрөшүп, күндө эртең менен ойгонгон сайын Кудай менин өмүрүмдү дагы бир күнгө узартканыңа рахмат деп жашап келатам дейт да. Кай бирөөлөр үчүн ошол өмүр ушунчалык жаш, ден соолуктуу болуп туруп, ошо берилген өмүрүн баалабай өздөрү токтотуп коюп атышат. Мен түшүнбөйм деген комментарий жазган экен. Анан чындыгында келиңиздер, бир берилген өмүрдө мындай кейип кепчип, арман кылып, же болбосо өзүбүздү өзүбүз жактырбай, кыскасы мындай нааразы болбой бир келген өмүрүбүздү ушунчалык өзүбүз канааттангыдай, өзүбүз бир сыймыктана тургандай, үзүрлүү, ийиз калтыра тургандай жашаганга аракет кылсак, эгер ушундай ойлор келип атса, тез арада психологко, психиатрларга кайрылыңыздар. Бул нерсени чоюп жүрүп албаңыздар. Жардам издегиле. Мындай адам жалгыз чыгышы өтө кыйын. Суицид жөнүндө ойлор менен жалгыз жашап, жалгыз чыккан өтө кыйын. Тез арада атайын адистерге кайрылыш керек. Бул баланын козу Реже айткандай, бүгүн кечээ эле чечилип калган чечим эмес. Бул оюнда бышып, жетилип, анан уже даярданып бир кульминациялык чекити ошол кечээ болду да. Ошондуктан мындай ойлорду башыбызда бакпай, уялатпай, тез арада түп тамыры менен жок кылганга аракет кылабыз, достор. Эми тилекке каршы мындай окуялар болуп келатат, болуп келген, жана тилекке каршы боло берет. Бирок ошондой болгон күндө да келиңиздер, жаратуучу өмүр берген, жана алуучу дагы берүүчү дагы анын эле ал гана
укуктуу, алганга дагы бергенге дагы чечет, ал чечет. Биз өзүбүздүн өмүрүбүздү чечпесек, өзүбүздүн өмүрүбүз үчүн өзүбүзмындай чечпесек да мен жашабайм, жашайм. Суроо келиптир, саламатсыздарбы Узар эже, Сейил эже? Биздин 3 балабыз бар, улуусу 8 дедик. Андан ортончусу 5,5 жашта, кичүүсү 3 айдан өттүк дейт. 3 жаш, 2 жаш экен айырмасы. Улуусу такыр сүрөткө жок, бирок фантазиясы күчтүү. Бир нерсени чынга аралаштырып айта берет. Калп айтып жатасың, жаман нерсе. Жакшы адамдар андай кылбайт десем деле болбойт. Өзү ыр бийге жакын. Ал эми ортончусу аябай таарынчак. Аябай аккуратный, тарткан сүрөттөрүндө аккуратный кылат. Азыр 3 балам 3 жакта. Улуусу 2 класста, орус класска окусун дегенбиз. Ортончусу нулевой, айылда чоң атасы апасы менен, кичүүсү биз менен дейт. Мен чогуу болгум келет, бирок мени эч ким колдобой жатат. Кандай гана кырдаал болбосун, үй-бүлө чогуу болуш керек деген ойдомун дейт. Ошондо суроосу бул оюм туура элеби, же болбосо кантип колдоо тапсам болот, же кадегилейин деп түшүнөт окшойбуз. Рахмат сурооңузга. Рахмат жазганыңыз үчүн. 8 3 балаңыз бар экен, 3 белек. Бул белектер кайдан келди болду экен? Экөөңөрдүкүбү, жолдошуңар экөөңөрдүкүбү, же да Кудайдан жеке өзгөчө сиздерге гана арналган белектер болуп жүрбөсүн, 8 жашта, 5,5, анан 3 айда деп айтты. 8 жаштагы балаңыз, кызыңыз жалган мындай алдап коет, оюнан чыгарат дегениңиз. Калпчында аралаштырат дейт. Калпчында аралаштырган учур. Бир аз эртерээк башталат бул учур. Мындай аралаштырат да, мындай фантазия кошуп туруп, баратсак алдыбыздан кашкыр чыкты деген сыяктуу ушундай күлкүлүктүү нерселерди айтат балдар. Ар кандай кырдаалга жараша, өздөрүнүн фантазиясына жараша. Мындан чочулабаңыз, болгону айтсаңыз болот. Кызым, кайсы жерде экен ошо кашкыр деген сыяктуу. Силер келатканда эле чыктыбы? Силердин жаныңардан өтүп кеттиби деген сыяктуу. Сиз күнөөлөбөңүз, алдаба, антип айтпа деп, бул убактылуу нерсе. Байкап көрүңүз, бара-бара бул калат. Анан сүрөт тартканга көнү жок, көңүлү жок дедиби? Сүрөт тартканга көңүлү жок. Сүрөткө такыр жок дейт. Эмнеге сүрөт тартыш керек? Ошо ортончусу аябай тартат экен, балким эмнеге бирөө тартат, бирөө тартпайт деген ойго. Бара-бара тартышы мүмкүн. Ар бир баланын өзүнүн таланты бар. Ар бир баланын өзүнүн жеке, ошого гана таанымал, ошого гана ылайыктуу жөндөмдөр болот. Азыр акырындан пайда болгон учуру силерде үй-бүлөңөрдө. Анан бара-бара бере берсеңер, пластилин бере бергиле. Бул моторика рук деп коет. Пластилин карматкыла, сүрөттөрдү, карандаш, түрлүү карандаштарды, өңдөрүн азыр абдан көп, Кудайга шүгүр, баардыгы бар, канцтар деген жайнайт. Кичинекей кагаз берип койгула, чоңураак кагаз берип койгула. 8 жашта балага, кызыңызга уже кайчы карматсаңар болот, бирок жанакындай жумуш кайчылардан, чоң адамдар колдонбогон эмес, коопсуз кайчылардан, мындай тегерекчеси менен болот. Мындай кайчылар сатылат. Анан каалаганын жаза берсин. Бул моторика. Пластилин абдан жакшы. Тарткысы келбесе, балким азыр эмес, кечирээк тартып баштайт. Сөзсүз эле балдардын баары художник эмес. 5 жаштагы, 5тен ашып калган уулуңуз таарынчак, бирок аябай аккуратный дедиз. Ортончу, анан таарынчак экен. Ортончу бала жөнүндө айта кетсеңиз. Ортончу бала, 3 балалуу болгон кийин ортончусун дайыма байкаңыздар. Ортончусу кандай абалда жүрөт, ортончусу эмнеге таарынып атат болду экен. Анткени балким сиз үчөөнүн бирөөсүнө көбүрөөк көңүл буруп атасыз, балким атасы көбүрөөк эжесин мактап коюп атат, балким дагы башкача нерсе болуп атат. Сиз өзүңүз байкап көрүңүз. Анан тилекке каршы 3 бала 3 жерде дедиз. Бул аябай өкүнүчтүү болуп атат. Сиздердин туугандарыңыздар менен сүйлөшөөрдүн алдына күйөөңүз менен, жолдошуңуз менен сүйлөшсөз, мен ишенем, Сейил дагы буга 100% кошулат деп ойлойм. Анткени баалуулуктарыбыз бир, Сейил экөөбүздүн үй-бүлө бир болуш керек. Биз ошо үй-бүлөнүн институт
семьи үй-бүлөнүн институту үчүн күрөшүп келаткан адамдарбыз, айымдарбыз, өзүбүздө үй-бүлөлөрүбүз бар. Анан 5тен ашкан 5 жашар балаңыз кимдин колунда чоңоюп атат? Ошол балаңыз эмне себептен таарынчак, эмнеге таарынат, кайсы учурда таарынат, өзүнөн да сурап көрсөз болот. Балам, азыр эмне болду? Сен мындай өзүнүн сезимдери менен иштеп көрүңүз. Азыр ыйладыңбы? Ооба, таарынып атасыңбы? Ооба, эмнеге таарынып атасың? Мен мындай кылып койдумбу? Минттимби? Анттимби? Азыр айтып койгон сөзгөбү? Эмне кылышым керек? Мен кандай кылайын деп жөнөкөй жалпак тил менен сүйлөшүп балаңыздан аныктаңыз. Анан аккуратист дедиз, бул абдан жакшы. Ал сүрөттү жакшы тартса, анда сонун, Анан эч ким менен жарышпайт. Эжеси башкасын жасай алат, иниси сүрөт тартат мыкты, анан эң кичүүсү буюрса чоңойгондо ал да бир нерсесин көрсөтөт. Чогуу болуу керек дегенди сиз түшүнүп атканыңыз үчүн аябай азаматсыз, сизге 5 деген баа беребиз. Бирок күйөөңүз менен сүйлөшүңүз, экөөңөр бир тилде сүйлөй турган болсоңор, анда мен ойлойм туугандарыңар деле силердин сөзүңөрдү угат. Бул жерден анан үй-бүлө чынында эле бир болуш керек. Биз бүгүнкү күндө көптөгөн адамдардын тагдырлары кандай иретте, кандай деңгээлде бузулуп аткандары менен иштеп келатып айта алабыз, далилдей алабыз. Далил толтура. Үй-бүлөлөр балдар чогуу ата энесинин колунда өспөгөн үчүн көптөгөн кадимкидей эле ички дүйнөсү жабыркап, ички баалуулуктары жоголуп, ата энеси жоктой болуп чоңояткандар абдан көп. Ошон үчүн келиңиздер, сиздердин үй-бүлөңөрдө балдарыңар өзүңөрдүн колуңарга келсин, сиздер өзүңөр тарбия бериңиздер. Анткени сиз күйөөңүз, анан сиз гана жооп бересиз тарбия үчүн. Ата энелер, туугандар, тайжелер жооп бербейт. Силердин бир тууганыңар да жооп бербейт. Сиздер анткени экөөңөргө берилген бул белектер. Ооба, мен дагы колдоп, коштоп 100% кошулам. Кийинки суроо биздин Facebook баракчабызга келди. Саламатсыздарбы Уки радиосу, ден соолук иштериңер жакшыбы дейт. Чоң рахмат, жакшыбыз. Биринчи күйөөм экинчи аялы менен ажырашып кетиптир. Азыр мени чакырып жатат. Күйөөм азыр Москва шаарында. Мен барып жашагым келет, бирок апам жалгыз калат. Мен жалгыз эле кызмын. Менден башка баласы жок. Кантсем болот? Чоң рахмат деген экен. Сен кандай дейсиң, Сел? Биринчи кезекте бул жерде апаңызга чейин жеке өзүңүздүн жашооңузда биринчи күйөөңүз экинчи аялы менен ажырашып кетип, анан сизди чакырып атканы кичине, билбейм, мен мындай сырттан караганда бир аз албетте эмне үчүн ажырашып кеттиңер эле, эмне себеп болду эле, канча жыл болду ажырашканыңарга, анан күйөөңүз деги эле кандай адам. Мага мындай бир кечирип коюңуз, бирок мага мындай бир сезим келди. Эгер мен сиздин ордуңузда болсом, мен өзүмдү жанагы запасное колесо деп коет го. Запаска. Мисалы, эгер бул аялым болбой калса, если что, тиги аялымды чакырып алам деген сыяктуучу. Анан ошондуктан мен айтат элем, сиз кичине мындай ушул тарапты да анализ кылып, деги эле ошол күйөөңүздүн жанына барууга эмнеге негизделип баргыңыз келип атат? Же күйөөңүзгө карата сезимдериңиз барбы? Биринчи эмне себептен ажырашып кеттиңер эле? Ал сизди ал жака барганда мурунку каталарын кетирбей кайра баалап, апестеп, ошо келгениңизди жакшы кабыл алып, кайра үй-бүлөңөр бекемделип, кайра сонун жашап кетесиңерби? Кыскасы, биринчи ушул жагын чечип алыңыз. Ал эми экинчиден, ооба, өкүнүчтүү жашоодо ар кандай кээде жалгыз бала болобуз, кээде жалгыз кыз болобуз, бирок кандай болгон күндө дагы эгер апаңыз жаш болсо, анда өзүнүн чайын өзү кайнатып иче алса, өзүнүн азык түлүгүн өзү алып келип, кыскасы өзүнө кам көрө ала турган апа болсо, анда жакын туугандарыңызга табыштап, убагында акчаны салып турам, кабарлашып турабыз деген сыяктуу бир ишеничтүү адамга калтырып, дайындап кетсеңиз болот деп ойлойм да. Анткени сиз өмүр бою апаңыз менен чогуу боло албайсыз. Өзүңүздүн дагы жашооңузду курушуңуз керек. Бирок апаңыз багууга муктаж болсо, өзүнүн чайын өзү кайнатып иче албай калса, ден соолугу начар болсо, анда сиз кадимкидей эле иштеп, мен иштейм, мен акча табышым керек десеңиз, анда бага турган адамды жалдаганыңыз жакшы го деп атам да, сиделка деп коюшабы. Кыскасы, ошол адамга сиз кадимкидей эле зарплата төлөп берип, ал апаңызга кам көрүп, жуунтуп, тазалантып, тамагын даярдап берип, ушундай жакшынакай бир мындай жоопкерчилик менен, авири менен иштеп бере турган, чын авири менен, чын ниети менен иштеп бере турган
турган адамды таап алып туруп, анан ага ай сайын айлык төлөп, акчаны салып, кыскасы андай адамдар бар, жакшы ишене турган, жакшынакай иштеп бере турган. Дагы бул дагы бир варианты. Эч качан биз өзүбүздүн жашообузду ата-энебизге, өзүбүздүн керек болсо балдарыбызга байлабашыбыз керек, урматтуу достор. Ар бир адамдын өзүнүн жашоосу бар, өзүнүн өмүрүн куруш керек, чечимди өзүнүн жашоосу үчүн өзү чечим чыгарыш керек. Ошондуктан күйөөңүзгө кайтып бара турган маселени жакшылап ойлонуңуз, жакшылап анализ кылыңыз. Кайтып барганда кандай плюстар, кандай минустар, кайтып баргандан кийин кайра мурунку ажырашуу маселеси көтөрүлбөйбү, ал адам чындап өзгөрдү же биринчи аялынан экинчи аялынан өч алыш үчүн эмне максат менен чакырып атат сизди. Ошону ойлонуңузчу. Бул жака эгер кааласаңыз дагы кошумча маалымат берсеңиз болот. Биз азыр бул жерде көргөн маалыматыбыз боюнча эле жооп беребиз. Анан калганын дагы кошумча маалымат жиберсеңиз биз дагы толуктап, балким башкачараак кылабыз. Азыр бизге инстаграмга келген суроону карап көрөлү. Сурообуз кандай суроо эле? Жетекчим менен такыр тил табыша албай жатам. Бир мен эле эмес, баарыбыз эки адам бириксе, уруш кылдырганды жакшы көрөт. Биз эл менен иштейбиз дейт. Демек, жетекчи жөнүндө суроолуп атат. Биздин жетекчибиз дейт, такыр тил табыша албайбыз, ал адам, аял жазылыптыр. Биз эле эмес, башкалар менен деле баарыбыз эки адам бириксе эле уруш кылдырганды жакшы көрөт дейт. Балким азыр угармандарга да ушул суроону ортого салып көрбөйлү, Угармандар, негизи эле бизге келген суроого мен ишенип турам, силерде дагы сөзсүз бир жообуңар, өзүңөрдүн жеке тажрыйбаңар, көз карашыңар бар. Мисалы, бул жакта жазган, Россияга апамды таштап кетип калсам эмне болот, биринчи күйөөмө кайра кайтып барсам кандай деген сыяктуу. Кыскасы, силердин дагы жоопторуңар жиберсеңер аябай сонун болмок. Анан суроо дагы жөнөткүлө, биздин карамагыбызда дагы жарым саатыбыз бар. Кенен кесири 91 19 19 сандарына түз байланышка чыккыла, же болбосо 0705 53 16 64 сандарына WhatsAppка, же болбосо Facebook'та дагы түз эфирдебиз. Анан ал жака дагы жазсаңыздар болот. Балким азыр биз бир чыгарма угалы дагы, андан кийин ушул жетекчи жөнүндө суроого жооп берели. Жакшы. Үй-бүлөлүк окей радиосунда, Ашар уктуруусунда психологдор мен Сейил жана кесиптешим Узар эже биз биргелешип бүгүн психологдор жооп берет аттуу радио баракчабызды жүргүзүп жатабыз. Демек, сизде дагы суроо берип жооп алып алууга эң сонун мүмкүнчүлүгүңүз бар. Биз жетекчи жөнүндө суроого келип такалган элек, бирок ага чейин жанагы жогоруда жооп берген угарманыбыздан толуктоолор келиптир, жетекчиге чейин. Кайын сиңдилерим да жарашып алыңыз деп жатышат. Апам жакшы тың, бирок давлениясы бар. 2 балам бар. Кызым 7 класс, уулум 3 класс. Дагы бир суроо. Уулуңуз менен кызыңыз кимдин колунда? Жана сиз Москвага кетсеңиз чогуу ала кетесизби же калабы? Бул дагы маанилүү суроо. Күйөөм Москвага барып үйлөнүп алган эле. Күйөөм жакшы ак көңүл адам. Экинчисине үйлөнгөнүнө өкүнүп жүрөт эле дейт. Сиз эмне деп кошумчалайсыз ошондо айымга? Биринчиден ошо балдарыңыздын негизи балдарыңызды кайра калтырып кетүү дебедимби, эми атасы жок болуп калышкан экен, анан сиз да кетип калсаңыз алар кандай болушат? Анын үстүндө азыр уулуңуздун эң маанилүү курагы экен, 7 класс. Бул аябагандай ата дагы эне дагы керектүү учуру, өспүрүм курак. Кызыңыздыкы. Уулуңуз 3 класс болсо, бул канча 10 жаш болуп калабы? Бул деле өспүрүм куракка кирип бараттыр, младший подросток. Апамдын колундабыз дейт. Анан ошондо балдарыңыз апасы менен, тайнеси менен калышат экен да. Бул жагында жакшылап ойлонуңуз. Балким жолдошуңуз келеби же чогуу кетесиңер. Негизи биз жана жогоруда айткандай үй-бүлө чогуу болуш керек. Мына чогуу болбой күйөөңүз кетип калды эле. Ал эркектин табиятында дайым аял заты керек, физиологиялык жактан алганда. Анан ал физиологиялык жактан кармана албай, аял заты керек болгондуктан үйлөнүп алды, өкүндү, андан дагы ажырай албай, анан ортодо чайналып, эми кайра сизди чакырып атат да. Ооба, жакшы адам экен, биз үй-бүлө үчүнбүз, үй-бүлөлөр жарашса дейбиз, кайра бириксе дейбиз да. Бирок бул жерде эми
балдарыңыз дагы силердин жогуган тирүүлөй жетим болбосун да, мына кыскасын айткандачы. Ошондуктан акылмандуулук менен чечим чыгарышыңызды каалайбыз. Деги эле чогуу болуунун жолун издесеңиздер, жолун издеген адам табат да. Үй-бүлө чогуу болуш керек, ажырабагыла. Бир туруп, мен түшүнүп атам, сиз же күйөөңүздө боло албай, же балдарга боло албай ортодо болуп атасыз. Ошондуктан чогуу болгула, балдарды ала кеткиле, же күйөөңүз келсин, же билбейм. Кыскасы биз узар эжекөз эки колдоп, эки буттап чогуу болгула деп айтабыз. Биздин сөз берметтерин терип жазган туруктуу Элмира угарманыбыздан, жигердүү күздүн күнү саргайыңкы жалбырак, баратамын утур түшөт жалбырак дейт. Бут түбүндө тепселгенде шыбырайт, катуу баспай акырын өт адамзат. Демекчи, күздүн сонун күндөрүнүн бир кечинде нур жүздүү сулуу эжелериме кутман кеч. Элмира, мен сизге бир сунуш айткым келип атат да. Сиз Instagram барагын ачыңыз, ал жерде поэзия деп сөз берметтери деп кыскасы описанияга жазып туруп, сыпаттоо жерине анан ушул саптарыңыздын баарын жакшынакай музыка менен оформление кылып, же болбосо кооз открыткаларга жазып чыгарып, билбейм, өзүңүздүн чыгармачылыгыңызды китеп чыгарбасаңыз дагы интернет баракчаларына чыгарсаңыз аябай сонун болмок. Бул сизге жагарын билебиз. Ошондуктан окей радиосу менен чектелбей, дагы поэзия сүйүүчүлөр сизге катталат, мунун баардыгын окушат. Билбейм, эмнегедир ушул сунушту айткым келип кетти. Аябай сонун сунуш. Эмне дегенде, Элмира бул жагынан өсүү болуп атпайбы? Мындай өнүгүү болуп атат, өсүү болуп атат. Анан бул биз экөөбүз эле эмес, биздин уккан угармандарыбыз эле эмес, андан көбүрөөк адамдар угуш керек деп мен дагы толук кошулам. Элмира абдан сонун болот эгерде муну кандай бир деңгээлде дагы элге угузуп калса. Эми жанагы жетекчи маселе болуп атат. Жетекчи дейт. Куурагыр жетекчи деп коеюн. Менин апам ушинтип калчу эле, куурагыр деп ушинтип калат да. Калчу эле дебедим. Бул негизи бул жакта суроо мындай болуп атат да. Жетекчи менен такыр тил табыша албайм. Табыша албай жатам. Жетекчи менен тил кантип тил табышсам болот деген сыяктуу суроо. Анда бул жакта суроо деле эмес, кырдаал жазылып атат. Эки адам бириксе эле уруш кылдырганды мен эле эмес дейт, башкалар да табыша албайт. Өзүн бир аз актоо сезилип атат, мен эле эмес, башкалар менен да. Негизи эле бизде мен ушул суроону пайдаланып көптөгөн жетекчилерге кайрылгым келип атат. Албетте, жетекчинин кол алдында иштеген адамдарда негизи кандай гана конфликт, келишпестик болбосун, эки тарапта тең күнөө болот. Мисалы, алакандан үн чыгыш үчүн эки кол тең катышат го. Бир эле колду мынтип серпи берсең үн чыкпайт дегендей да. Ошол сыяктуу эки тарапта тең күнөө болот, бирок мен баары деле жетекчи көбүрөөк жоопкерчиликтүү деп айтат элем да. Анткени ал бизнеспи, ал кандайдыр бир чакан ишканабы, өзүнүн кол алдында иштеп аткан адамдарга жетекчи катары кандай туура мамиле кылса. Негизи жетекчи болуш үчүн жетекчиге керектүү көндүмдөрдү өстүрүш керек, өнүктүрүш керек. Жетекчи болгонду үйрөнүш керек. Ошол жетекчиден алдында команда мондай бир сплоченный деп коет го, ынтымактуу болуп, бир ойдо, бир максатта ошол бизнести чогуу өнүктүрөлү, бул биздики деген сезимде жарата алган жетекчи, ушул жумуш биздики деп ар бирөө ошол жумуш үчүн күйүп, мен кандай салым кошсом болот деген атмосфераны жарата алган жетекчи, мына бул чыныгы лидер, чыныгы жетекчи. Мындай адамдар керек болсо ал адам банкрот болуп калса дагы кол алдында иштеп аткандар эч жака кетпейт да. Кетпей, биз жок, кыйын учурда биз сени колдойбуз, ооба биз жашап турганга бир аз акчабыз бар, кайра бутубузга туруп алалы дейт да. Ошондуктан жетекчилер жетекчи болгонду үйрөнсөк да. Анан эми эгер мен эмнеге бул жетекчилерге кайрылып атам, анткени бул катта жалгыз мен эле эмес дегенден кайрылып атам да. Демек башка адамдар менен окшош көйгөй болуп атса, демек көбүрөөк жетекчиде себеп бар. Сиз болсо, сизге болсо айтарыбыз, сиз эч кимди өзгөртө албайсыз. Биз эч кимди өзгөртө албайбыз. Эч кимге бир карыш бой да кошо албайбыз, бир карыш боюн алып да кое албайбыз. Бирок сиз ал адамга болгон мамилеңизди өзгөртсөңүз болот. Мисалы, жетекчиңиздин сырын билип калдыңызбы, демек анын
кайсы бир сөздөрүн кулактын сыртынан кетиргени, кайсы бир сөздөрүнө, иш аракеттерине маани бербей койгонду, кайсы бир жерден кечиримдүү болгонду, кайсы бир жерден чычалабай эле игнор деп коет го, жанагындай эле көз жумуп коюңуз, дагы өзүңүздүн ишиңизди кылып жүрө бериңиз. Бирок эгер сиз ал жактан энергияңыз кетип, нервиңиз короп, ден соолугуңуз бузулуп атса, анда жумушту алмаштыруу жөнүндө да ойлонуңуз. Анткени ал жетекчи кетпейт, балким ал анын бизнесиби, билбейм, бирок сиз анда өзүңүзгө жаккан, өзүңүз каалаган, өзүңүзгө ылайыктуу жетекчиси бар жумуш издештирип көрүңүз. Же чогулуп алып команда менен, жетекчиңер менен мындай тынч, жакшынакай атмосферада сүйлөшкүлө, конструктивдүү чечүүнүн жолдору. Конструктивдүү деген сөздү мен дагы сен айтарды азыркы эмеде секундада ойго келип кетти. Конструктивдүү диалог керек, отуруп эч ким менен ушпайт, мындай максат менен отурбайсыңар болгону, келиңиздер биз ошол среднее звено деп коет, балким баарыңар эмес, бир 2-3 делегат дегендей ошол иштегендердин арасынан 2 чөңөр сүйлөшүп алып туруп, калган коллегаларыңарга айтып туруп, келгиле биз айтып көрөлү, айталы, мындай жактарыңыз бизди уксас деп, мындай ал киши дагы же айымбы, эркекпи, мындай алдын ала кичине даяр болгондой болсун да. Анан биз ушундай претензияларыбыз бар, ушул менен макул эмеспиз, мындай деп ошо производство чогуу бир иш аракетин аткарып атабыз, ошондой жактарын биз айталы дегенбиз, биздин түшүнүгүбүз ушундай, көз карашыбыз ушундай, сиз кандай дейсиз деп. Бул конструктивдүү диалог. Ал эми деструктивдүү диалог, ал ошол эле учурда баарын урушуп талашып, ал болсо кеткиле, жумушуңарды бошоткула, ордуңарды деп, сиздер болсо кыйкырып, ар кандай сөздөрдү айтып, ар кандай башка ыкмаларды колдонуп да кетпеш үчүн конструктивдүү диалог керек. Ал эми дагы бир нерсе, сиздер өзүңөр кандайсыздар, баарыңар үчүн эмес, сиз сурооңуз жеке сизден келди, суроо, сиз угарман ушул суроону берген айымба, эркекпи, сиз өзүңүздү байкап көрүңүз, сиздер дагы себеп болуп калган жоксуңарбы ошол конфликтте, мисалы ошол жетекчиңер менен. Балким кээ учурда биз адамдар туура эмес образды алып алабыз дагы, анан ошол адамга ачуулана беришибиз мүмкүн. Ал менен ал эмне кылбасын, жакшы мүмкүнчүлүктөрдү, жакшы мындай комфорттуу, жакшы деңгээлде сиздерге мүмкүнчүлүктөрдү түзүп берсе дагы, балким силер нааразы болуп атасыңар. Муну байкап көрүңүздөр, эки тараптен караш керек. Сөзсүз дайыма ар дайым эки тарап тең өзүн текшерип байкап көрсө абдан жакшы, туура болот да. Биз азыр кайрадан бир музыкалык тынык алалы дагы, андан кийин келген суроолорго андан ары жооп бере баштайбыз. Ашар уктуруусу өз ишин улантат. Сиздер менен мен Сейил жана кесиптешим Узар эже суроолорго жооп берип атабыз эртеден бери. Акыркы келген суроого жооп берели дагы, анан акырындык менен биздин карамабызда 13 эле мүнөт калыптыр. Бирок сиздерде дагы деле болсо мүмкүнчүлүк бар. 0-705-53-16-64 сандарына WhatsApp кызматын колдонсоңуз болот. Же түз байланышка чыгыңыз 91-19-19 сандары аркылуу сурооңузду же жогоруда берилген суроолорго пикириңизди, көз карашыңызды жазып жиберсеңиз болот. Кийинки суроо Узар эже азыр окуп берет. Бир эже бизге кайрылып атат, 60 жашта экен, ушундай куракка жеткен экен. Үй-бүлөсү бар, 3 уулу бар, балдардын баары чоңойгон, менимче баары үйлөнгөн. Эже үйленгөндө мындай суроо берип атат да: мен өмүр бою күйөөмө, балдарыма кул катары кызмат кылып келдим. Кул. Мен кулга айланып калдым дейт. Анткени алар мен болгонун эле баарын даярдап берем, баардыгын полный обслуживание кылам, мен баарына кам көрөм, бирок алар мени апа катары, аял катары күйөм, анан балдарым апа катары мага ыраазычылык айтышпайт. Кантип муну кабыл алса болот? Мен кул бойдон өзүмдү элестетип атам деген суроода. Кандай жооп берсек болот? Эже 60 жашта, балдарын чоңойткон, аябай эмгекчил. Бирок караңыздар, ушул бүгүнкү күндө өзүн кул катары сезип аткан учуру болуп атат. Күң десек болот, Күң. Балдарына, күйөөсүнө аябай кызмат кылып келген, абдан
24 саат бою ушинтип аябай эмгекчил айым катары. Бул мындай учурда мисалы биздин угармандардын арасында деле ошондой суроо болушу мүмкүн, суроо берилсе деле ошондой ой болушу мүмкүн. Мен эртең менен кечке чейин эле ушинтип эле токтобой эле жанакы тыйынчычкандай болуп эле ичинде мына тегерет менен ичинде эле тегерекченин ичинде жүгүрүп жүргөндөй эле болуп атам. Мен ушунчалык чарчадым, эч кимге эчтеке кереги жок, мени ойлогон эч ким жок, баалабайт. Ар бирөөнү мына бут кийимден бери көйнөгүнөн бери даярдап берем, бирок мени баалаган эч ким жок. Мен өзүмдү ушундай күн катары сезип атам деп. Анан мындай адамдарга бул эжеге да ушундай жооп берсек болот деп ойлойм. Сиз эже эч кандай мындай образда жүрбөңүз, сиз андай адам эмессиз. Сиз үй-бүлөңүзгө, жакындарыңызга, биз бир сөздү да колдонуп калабыз, кызмат кылуудасыз деп. Бул мындай бул ишке, бул аябай олуттуу иш. Үй-бүлөдө аял кишиге ушул тапшырмалар берилген деп айтсак болот. Анан ушул тапшырманы аткарганда ага эч ким акча төлөбөйт эмеспи? Бесплатно волонтер балдарды көтөрөт, биринчи төрөйт, анан кам көрөт, ден соолун баардык нерседе, баардык учурда жетишкенге аракет кылат. Анан эч ким эч кандай акча төлөбөйт апага деген сыяктуу волонтер 24/7. Бирок карап көрүңүзчү өзүңүз. Сиз эгерде ошондой өзүңүздү ошондой кабыл алып жүрө берсеңиз, анда сиз ошол ишенимге өзүңүз баш ийесиз дагы. Анан мен ошондой эч кимге керексиз, мен эч ким баалабаган адаммын деп анан бир күнү жашооңуздун маңызы деле бир төмөн болот дагы, мындан жаралат. Анан сиз жашоонун маңызы деле сиз үчүн мындай баалуу болбой калат, жоктой болуп калат да. Бирок башкасын карап көрөлүчү. Сиз өзүңүздүн үй-бүлөңүз үчүн алар баалабаса дагы, айтпаса дагы баары бир баалуу адамсыз. Мен иштешкен адамдар менен сейил, мен ишенем, сен дагы ушул ыкманы колдоносуң. Мен айтам, ушуга чейин эч ким мени баалаган эмес, мындай сөздү эч ким айткан эмес. Эже сиз бүгүн тим эле мени мактап атасыз го дегенде мен айтам, эч ким баалабаса дагы мен сизди баалайм. Мен анда онлайн отурамбы, офлайн отурамбы, мен ошо сизди көргөндөй, билгендей болуп мен сизди баалап атам. Анткени сиз биринчиден сиз инсансыз, сиз өзгөчө адамсыз. Сиздин ушунчалык ой жүгүртүүңүз, баалуулугуңуз, түшүнүүңүз, сиздин колуңуздан келе тургандардын баарын бир чоң мындай бир сүрөт тарта турган болсок, ошонун ичинде көп нерсе калыптанган да. Ошонун ичинде көп сырлар жатат. Сиз абдан ички дүйнөңүз бай адамсыз. Болгону сиз эми келиңиз, азыр дагы кеч эмес, азыр эми учуру келген экен. Сиз өзүңүздү тааный баштаңызчы, кандай адамсыз деп. Анан мен бул эжеге жана биздин угармандарыбызга дагы, балким алар бул суроо угармандардын башкаларында жаралбаса дагы, сиздер эстеп калыңыздар. Сиздер өзүңөрдүн үй-бүлөңөргө кызмат кылуудасыңар. Балдарыңар азыр түшүнбөсө, бир учур келет, сөзсүз түшүнөт. Өйдөдө сейил дагы бир суроого аябай сонун жоопту берип кетти. Жетекчи тууралуу суроого. Жетекчини өзгөртө албайсыңар, туугандарыңызды өзгөртө албайсыңар, канча ыйласаңар, налысаңар дагы, кыйкырсаңар да өзгөртө албайсыңар. Сиздер өзүңөр өзгөргүлө, өзүңөр менен иштешкиле. Бул эженин ушунчалык колунан тим эле келбей турган иш жок да. Ушундай өзүн баалабаган, бирок ошол эле учурда инсан болуп атат. Эми учур келди, өзүңүздү аныктап, карап, байкап, анан мейли жолдошуңуз сизди баалабасын, мейли алар рахмат айтпасын, бирок сиз кандай күчтүү инсан экениңизди отуруп жазып көрүңүзчү. Эмнени жазганды билесиз, кандай иштерди кыласыз. Көп учурда биз муну баасын деле мындай ошондагы кеппи дейбиз го сейле элибизде. Ооба мен тамакты аябай жакшы, мыкты жасайм, бирок аны эми ким менен эсептешмегилем, элдин баары эле жасайт деп өзүбүзгө бааны эмнеси бар анын, эми аны айтпай деле коелучу деген сыяктуу. Жок. Ага сиз убакыт коротуп атасыз, сиз базарга барып атасыз, эмгектенип атасыз, белиңиздин ооруганына карабай, колуңуздун чарчаганына карабай, балдарга даярдап берип атасыз, убагында анан даамдуу кылып да жасап берип атасыз. Бул эмгек. Ошон үчүн ар бир эмгек мындай бааланыш керек да.
негизи эле мен бир нерсени айткым келип атат да, биз өзүбүздү кандай ролдо көрсөк, мисалы мен өзүмдү күң деп сезсем, күң деп эсептесем, менин чөйрөм дагы ошол нерсени сезет жана ошондой мамиле кылат. Эгер мен жок, мен бул үйдүн күңү эмес, мен бул үйдүн ханышасымын, бирок булар менин жардамыма муктаж болгондуктан, булар менин жакын адамдарым болгондуктан мен буларга кызмат кылганга даяр ханышамын деген позицияда өзүн сезсе, чөйрөсү ошол нерсени сезет дагы, ага ханышага мамиле кылгандай кылат да. Ошондуктан эгер сиз биринчи кезекте өзүңүзгө негизи эле үй-бүлөдө негизи өзүн кем сезүүнүн, өзүнө карата ишенимдин жетишпегендиги, өзүнө карата баанын төмөндүгү көп учурда биз өзүбүздүн ролубузга байланыштуу да. Мисалы мен бүгүн бир кардарды консультация кылып атканда биздин аябай жакшы сурообуз бар. Ушул ситуацияда сиз өзүңүзгө кандай роль бересиз, өзүңүздү кандай көрөсүз же өзүңүздү кандай сүрөттөйт элеңиз дегенде, ал айтты да, мен өзүмдү ушунчалык акылсыз, эч нерсеси жок, мындай тупой деп айтты да. Анан биз мунун себебин таап чыктык, албетте тамырын. Андан кийин ал өзүнүн бул нерсени башка сөздөргө алмаштырды, коррекция кылдык дегендей. Бирок дайыма эгер бизде негативдүү ролдо өзүбүздү көрүп атсак, демек биз чөйрөбүздүн бизге кылган мамилесине таң калбай деле койгонубуз жакшы да. Анткени биз өзүбүздү каалайбызбы жокпу, баягы ошондой ролдо алып жүрөбүз. Демек, келгиле өзүбүзгө берген баабыз менен иштешебиз, өзүбүздүн ролдорубузду башка туура ролдорго, адекваттуу деп айтайынчы, ролдорго алмаштырабыз дагы, андан ары жашообузду уланталы, достор. Бизге келген суроолор ушуну менен түгөндү окшойт. Facebook баракчасын карадым, WhatsApp'та жок. Демек, эмне кылабыз? Карамагыбызда да саналуу эле мүнөттөр калыптыр. Акырындык менен жыйынтыктайбыз. Сизде өз эреже кандай? Жыйынтыктоо, кошумча, алымча дегендей. Бизде жашоодо биз айтып эле келатабыз, менимче бизди уккан угармандар биздин стилибизге, сүйлөгөнүбүзгө деле көнүп калды окшойт. Элмира угарманыбыздай болгон, биз ар бир эфирде, түз эфирде ар кандай темаларды чыгарабыз, бирок ар кандай өзүбүздүн баалуулуктарыбызды ар кандай кылып алмаштырбайбыз, Баары бир болгон суроолорго биз кээде балким ошол позицияны эле көрсөтө беребиз, балким биз кайсы кырдаал болбосун, баары бир биз эч качан адамдарды, угармандарды бирөө менен келишпестик жаратууга, согушка чыкканга, нааразы болуп ал менен урушуп конфликт кылганга, бирөөгө таарынып отуруп алганга, бирөөдөн өч алууга үйрөтпөйбүз эч качан. Эмне дегенде биздин өзүбүздүн да баалуулуктарыбыз башка. Биз адамдарды тынчтыкка чакыргыбыз келет. Кайсы учур болбосун, ар бирибиз бири-бирибизди баалап, ар бирибизге мындай чын жүрөгүбүздөн кабыл алып, кээде акырын эле кабыл алып, кээде кечирип коюп, кээде чынында эле ошол мейли кыйкырып атса, эмне кылып атса дагы мен өзүм ишим жаза берем дегендей жана башка туура реакцияларды кыла берсек, анда мен ойлойм биздин менталдык ден соолугубуздагы, аң сезимибиз да ордунда болот. Анан биз көптөгөн жакшы иштерди кыла алабыз, коомго дагы, өзүбүзгө да, үй-бүлөбүзгө да салым кошо алабыз. Анан дагы деле баягы эле суроолордун бирөөсү, биз кетели деп атабыз, үй-бүлөм калып атат, балдарым тигил жакта, мен өзүм бул жакта дегенди суранабыз. Жети өлчөп бир кезгилечи, кете турган болсоңор, балдарды ала кеткиле, балдар менен ошол жерде болгула. Балдар сиздерге ал жакта чоң бир аябай бир груз болуп, аябай силерди кыйнап койбойт. Бул сиздердин балдарыңар. Кудай балдарды бергенде өзүнүн рызкысын чогуу берет деген сөз, бул чындык. Балдарыңар ошол жерде жайгашып, мектепке барып, жана ушундай жакшы деңгээлде силер менен чогуу болуп, балдар ата-энесин өтө сагынбай, кечкисин көрүп, эртең кечке чейин иштейсиңер албетте. Ошо ар бирөөңөргө тынчтык каалайбыз, ар бир үй-бүлөгө бакубат өмүр каалайбыз. Анда коштошолу. Сиздер менен Окей радиосунун үй-бүлөлүк радионун деп баса белгилегим келет. Ашар уктуруусунда психологдор мен Сейил Калдыбаева жана кесиптешим Узара Мамытова болдук.
Кечиңиздер жакшы, көңүлдүү, тынчтыкта улансын. Кайрадан кийинки жумада ушул эле 4-күндөрү кечки саат 18:00 биз эфирдебиз. Келип тургула, бизге смстерди жазып тургула. Анда эмесе кайрадан үн алышканча саламатта калыңыздар. Саламатта калыңыздар.